Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 1-октябрда кыргызстандыктарды карылардын эл аралык күнү менен куттуктады. Төмөндө мамлекет башчынын куттуктоосу. Урматтуу аксакалдуу аталар жана ак элечек апалар, кымбаттуу кадырман ардагерлер. Кылымдардан бери кыргыз калкы карыяларын кастарлап барктап, аларга татыктуу урмат сый көрсөтүп келгендигин нускалуу тарыхыбыз таамай айгинелеп турат. Карысы бардын ырысы бар, карынын кебин капка сал, жаш келсе ишке, кары келсе ашка деген сынды ташка баскандай макал лакаптар бүгүнкү күнгө чейин таасирин жоготпой, улуу муунду кадырлоонун уңгулуу насихаты катары калкыбызды аң сезиминде бекем орнуп, так аткарылып келатканы буга далил. Көп жашап, көптү көрүп, турмуштук тажрыйбага тунган аталар менен апалардын акыл насааты, көсөмдүгү, каниет сабыры ар дайым кийинки муун үчүн улуу сабак. Түптү байыркы элибиздин жашоо шартында улууларга өзгөчө сый урмат көрсөтүү, калкыбыздын каада салтындагы өрнөктүү жөрөлгө бекем адат. Эли жерибиздин руханий баалуулуктарын, улуттук нарк дөөлөттөрдүн ыйык касиеттерин көнөртпөй сактап, жаш муундарга мурастап жатканыңыздарга Кыргызстандын баа жеткис байлыгы, карыяларыбыздын айткан акыл кептери жана даанышман ойлору келечекке багыт алган жолдо шам чырак болуп берет. Урматтуу аталар, апалар, сиздер бар үчүн биз барбыз, биздин мамлекетибиз бар. Ал үчүн сиздерге ар дайым башыбызды ийип таазим этебиз. Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эр көгөрөт деген сыңары ак батаңар, кеп кеңешиңер менен өлкөбүздүн өрүшү кеңейип, өркүндөп өсөрүнө бекем ишенем. Мамлекет жана коом карыяларыбыздын кем карчына жана суроо талаптарына ар дайым көңүл буруп турушу зарыл. Анткени кутман куракка жеткен ата-апаларыбыз кийинки урпактарга жалпы эле ата журтка жасаган асыл эмгеги үчүн мамлекет тарабынан камкордукка алынууга толук акылуу. Урматтуу улуу муундун өкүлдөрү, карылардын эл аралык күнү менен чын дилимден чыккан куттуктоомду кабыл алыңыздар. Барыңыздарга чын ден соолук, узак өмүр, бакыт жашоо, кажыбас кайрат тилейм. Аксакалын жайкалткан аталар, ак элечегин башынан түшүрбөгөн энелер, төрдүн көркү, акылдын кенчи болуп жүрө бериңиздер. Бар болуңуздар, дейт президенттин куттуктоосунда. Москвада полиция кызматкерлери Кыргызстандан келген аялдар уюштурган массалык мушташты токтотушту. Бул тууралуу Орус жалпыга маалымдоо каражаттары укук коргоо органдарындагы булактарга таянуу менен маалымдашты. Маалыматка караганда мушташ Хачатурян көчөсүндө болгон. Ага жаш мигрант кыз-келиндер катышкан, алардын бирөөсү гана 40 жашта. Полиция кызматкерлери мушташ башталганда дароо эле тараптарды бөлүштүрүп 5 кишиде полиция бөлүмүнө жеткиришкен. Кыз-келиндердин айтымында алардын ортосундагы ооз-эки айтышуу мушташка айланган. Учурда полиция мигранттардын Москвада каттоосу бар жогун текшерип аныктап жатат. Булак Евразия Today KG. Окуялардын өнүгүшү көрсөткөндөй, Тажикстан менен Талибандын ортосунда масштабдуу кансыз согуш тутанууда. Талибан Афганистандын дээрлик бардык аймагын, анын ичинде Тажикстан менен дээрлик 1400 километр түз чек арасын колго алды. Бул кансыз согуштун туу чокусу Талибандын Катардагы саясий кеңсесинин басма сөз катчысы Наим Фардактын ачык коркунучу болду. Ал Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго кайрылып, эгерде дүйнөлүк коомчулук кийлигишпесе, анда биз Тажикстанды 24 саатта басып алабыз деди. Ошондой эле жакында эле Талибан кыймылы түзгөн Афганистандын жаңы өкмөтүнүн башчысынын орун басары, кыймылдын Катардагы саясий кеңсесинин мурдагы башчысы Мулла Абдул Гани Барадар Тажикстан Афганистандын ички ишине кийлигишип жатканын айткан. Өткөн аптада талиптер Мансури армиясынын Тажикстан менен чектеш Тахар провинциясына 10 миңдеген атайын күчтөрдү жөнөткөнүн жарыялашкан. Талибандын өкүлү Забухилла Муджахид потенциалдуу коопсуздук коркунучтарын жана башка чакырыктарды жоюу үчүн Мансури Ислам Эмиратынын армиясынын 10 миңдеген атайын күчтөрү жайгаштырылганын айтты. Акыркы күндөрү талиптер Ансаруллах тобунун тажик согушкерлерин Кабулдан кайра Тажикстан менен чектешкен Бадахшан провинциясына жибергени тууралуу маалыматтар тарады. Булак KG.